крышасы кетип калган. Саламатсыздарбы? Мен Жумагулова Асель, үй бүлөлүк коуч-консультант, 5 баланын энеси, бактылуу жубай жана мен депрессияны жеңдим. Мен Өмүралиев Шайлообек Акматович, врач, психиатр, нарколог, психотерапевт, ардактуу профессор КНУ. 45 жылдан бери ушул саламаттык сактоо тармагында жүрөм. Элге эмгеги, кыргыз элине эмгеги сиңген «Эски адатты ташта, жаңы жашоо башта» деген китептин автору мен болом. Депрессияга эмне алып келет? Кичинекей чагыбыздан келаткан балким травмалар. Анткени биз төрөлгөндөн чоңойгонго чейин базовый доверие или привязанность к родителям деген сыяктуу нерселер влиять этет экен. То есть депрессия деген эмне? Сен сразу эле түшүнбөйсүң да, что депрессия экенчи. Аны ошон үчүн жашоо шартындагы событиялар биринин артынан бири кайталанып, бир учурда 2-3 нерсе болуп кетип башталышы мүмкүн да. Менин учурумда, получается, мисалы, послеродовой депрессия болгон, ата-энем ажырашып кеткен, чоң апамдын каза болгону, то есть ошондой сыяктуу событиялар биринин үстүнө бири как пазл сыяктуу кошулуп болушу мүмкүн. Психолог менен психиатрдын кандай айырмасы бар? Психиатр бул ооруну дарылайт, ал врач. Психиатр, мен, например, мен өзүм психиатрмын, психиатр, нарколог и дагы психотерапевт. А психолог болсо адамдын аң сезимин иш кылат, ал дары жазганга, дарылаганга, рецептер жазганга акысы жок. Антидепрессанттар слабактар үчүн бул туурабы? Депрессия башталганда балким жеңил эле өтөт, аны бат эле жеңсе болот да. Бирок если көңүл бөлүнбөй, анан оорчундап кетсе, анда медикаментозно жардам керек, дары ичиш керек. Бирок ошол состояние биринчи аныкташ керек, анан мага жардам керек деп моюнга алыш керек да. Анан ошол учурда эгерде докторлор сиз ичишиңиз керек десе, ичиш керек. Себеби оңой жеңил уже чыга албайсың да. Эгерде мага психолог керек болсо, Чымкоргонго барышым керекпи? Элде кеңири таркап кеткен түшүнүк бар. Чымкоргон десе эле бул крышасы кетип калган псих адам экен деп ойлойт. Бирок бүгүнкү күндө өтө керектүү кесиптердин бири бул психологдун кесиби. Ар бир адамда көйгөй бар. Психолог аны жакшылап, терең изилдеп чечип берет, жиликтеп, аны баарын тең өзүнүн деңгээли менен. Депрессияда жашап жатсаң, сени кандай белгилер коштойт? Биринчиден, орусча сонун сөз бар, тревожность деп. Кыргызча баягы сарсана болуп бересиң или бук болосуң деген сыяктуу да. Сен жашап атасың, вроде бы баары бар, телегең тегиз сыяктуу, но ошол эле учурда өзүң менен эмне болуп атканын түшүнбөйсүң да. Депрессиядагы адам көбүнчөсү ошондой деп ойлойм да. И ошон үчүн мурун депрессия деп атабай, депрессия деп болгон эмес болуш керек да. Азыркы учурда биз көрүп атабыз, что ушулардын баарын депрессия деп айтса болот турбайбы? Бул жана көңүл коштук, кээ бирөөнүкү аппетит жоголот, кээ бирөөнүкү наоборот тамак эле жеп каласың, эмне үчүн жеп атасың, и курсаң тойбогондой да. Ошонун баары ошо депрессиянын кесепети. Депрессияны дарылар менен гана жеңүүгө болобу? Депрессиянын 3 түрү бар. Легкий депрессивный эпизод, средний, анан тяжелый дейт. Бул тяжелыйда от менен ойнобош керек. Тяжелый депрессивный эпизоддо адамдын көңүлү терең чөгүп кетти. Бул кезде ушундай акыбалда адамда суицид деп коебуз, өлсөмбү деген ой пайда болот. Бул жерде сөзсүз түрдө психиатр дарылайт, бул жерде дарыны колдонуш керек. Депрессия дарыланабы? Ооба, албетте дарыланат. Оңой жаңы башталып келаткан болсо, даже ошо смена обстановки, чөйрөнү алмаштырып кетсе, өзүн алаксытса, башка нерсеге фокус кылса, оңой эле чыгып кетсе болот. Но эгерде сиз бул абалда көптөн бери жүрүп атсаңар, мисалы мен азыр аялдар менен жолукканда 4-5 жылдап жүргөндөр бар да. Мында уже жардамга кайрылыш керек, жардам сураш керек, и моюнга алыш керек да, мага жардам керек деп. Жашоомдо баары жакшы болсо деле,
депрессияга түшүшүм мүмкүнбү? Мына ушул жери өтө табышмактуу, өтө сырдуу. Мисалы мына кадыр адамдардын баары көпчүлүгү ойлойт. Депрессияга түшкөн адамдар булар көбүнчө кедейлер түшөт, колунда жоктор түшөт деп ойлошу мүмкүн. Ал эми бүгүнкү күндө эң бай деген өлкөлөрдө, эң жетишкен өлкөлөрдө депрессия аябай күч алды. Ошолордун ичинде өлүмгө дуушар болгондор өтө көп. Ошон үчүн бул дүйнөнүн байлыгы, бийлиги бул депрессия ага карабайт. Ошон үчүн бардык адамдар бул депрессияга бардык возрастта дуушар болуп калышы мүмкүн. Депрессиядан кантип чыктыңыз? Биринчиден биз айылда жашачубуз, анан ошол жаратылыш жардам берди деп ойлойм. Анткени мен огородко чыгып алып, чөптөрдү жулуп дегендей ото чөптөр, биздин ички дүйнөдөгү чөптөрдү жулганга баягы мен өзүм жөнүндө ой жүгүртүп, ойлонгон жардам берди. Потом ошол эле природа жаратылышы, көлдүн жанында жашаган все равно бул да жардам берди. Анан мен жардам сурап кайрылдым. Именно вот үй бүлөлүк конфликт, үй бүлөлүк эмен дуушар болгондон кийинки депрессиямда именно мен кайрылып сурандым. Вот өзүм алым жетишинче кылдым, бирок мага жардам керек деп. И адамдардын, специалисттердин жардамы мага жардам берди. Психиатр анализ кое албай калышы мүмкүнбү? Бирден эч кандай уялбаш керек. Баарын билүүгө мүмкүн эмес. Эгерде мен диагноз кое албай калсам, мен коллегаларыма сурашым керек. Алар менен чогуу коллегиально консилиум кылып туруп коюшум керек.